Барыңыздарга салам. Бүгүн бул видеодо биз хот-дог нанын жасайбыз. Бүткүл дүйнөдө хот-дог деген ат менен таанымал болсо, Чилиде алар аны пан де комплете деп аташат. Мен бул видеонун аягында чилиликтер эмне менен толтурганын көрсөтөм. Баштайлы. Бул рецепт үчүн бизге күчтүү ачыткы керек. Муну мен көбүнчө уктар алдында жасайм. Анткени ачытуу убактысы 8-ден 12 саатты талап кылат. Ал үчүн 40 грамм камыр туруш, 100 грамм суу, 1 кичинекей кашык бал керек. Баарын аралаштырып, бал эригенде 120 грамм ун кошобуз. Баарын аралаштырабыз. Ошентип мен бул жерде тунук банканы колдоном. Биз ачытуу деңгээлин көрө алыш үчүн. Анткени 3 эсе чоңоюшу керек. Эртең менен өзүңүздөр көрө тургандай, менин күчтүү ачыткым 3 эсе көтөрүлдү. Маанилүү нерсе, биз күчтүү ачыткыны жасап жатканда камыр туруш активдүү болушу керек. Эми негизги камырыбызды жасоого убакыт келди. Ал үчүн 500 грамм ун жана 10 грамм туз керек. Аралаштырабыз. Андан кийин бизге 280 мл суу, 50 грамм май, биздин баардык күчтүү ачыткыбыз керек. Адегенде камырыбыз чогулганга чейин шпатель менен баарын аралаштырабыз. Бул жерде мен 30 мүнөткө тыңыттырууга коем. Эгерде сизде атайын аралаштырган миксериңиз болсо, анда аны дароо 10 мүнөттө аралаштырууга болот. Көрүнүп тургандай 30 мүнөттөн кийин бул жолу ал глютендин өнүгүшүнө жардам берди жана камырды көпкө жуурбаганга мүмкүндүк берди. Мен 5 мүнөттө жууруп жатам. Анан 3 саатка же 2 эсе чоңойгонго чейин ачытканга коем. Төрт сааттан кийин камырым даяр. Алгач камырыбызды 8ге бөлөбүз. Бул этапта тараза колдонуу жакшы, анткени ал так болууга жардам берет. Биз камырыбызды тоголоктоп жана аны 15 мүнөткө тыңыктырышыбыз керек. Он 5 мүнөттөн кийин биз аны хот-дог формага келтирип, дагы 30 мүнөт коебуз. Ошол акыркы 30 мүнөт тыңытуу убакытысы мен нандарым сулуу болуш үчүн мен атайын багет нанын бышырган темирим бар, чуңкур. Ошонун ичине буларды коем. Ушундай нерселерди жөнөкөй азык-түлүк дүкөнүндөн же болбосо супермаркеттен таба албайбыз. Эгерде сизди менин видеолорумда колдонгон өнүмдөр жана куралдар кызыктырса, Amazondогу адамдар үчүн мен баардык куралдарымды жана кээ бир ингредиенттеримди соода тизмесин түздүм. Шилтемеси ылдыйда. 30 мүнөттөн кийин биздин хот-дог нандарыбызды бышырууга убактысы келди. Духовканы 200 градуска чейин ысытып, жогорку температурада болжол менен 5 мүнөт бышырыңыз. Андан кийин температураны 180 градуска түшүрүп, дагы 30 мүнөт же кызарганга чейин бышырабыз. Бул видеону аягына чейин көргөнүңүз үчүн рахмат. Эгер сизге пайдалуу болсо, менин каналыма жазылыңыз. Анткени камыр туруш жөнүндө көп видеолор бар.